Салам ардактуу көрүүчү, мындан 1 жыл мурун Адил Абдрахимов аттуу баткендик бала өзүнүн чек арадагы көйгөйлөрүн чагылдырып коомчулукка чыккан болчу. Андан соң Супер ТВ телеканалы Адилдин кайрылуусун коомчулукка жарыялаган. Саар менен турсага уже атыш башталды. Жашаганымда келбей калды уже. Ушу атам каман уруш болгондон бери уктабайсың дагы, ушу коркуп эле отурасың. Эшикке чыккандан да коркуп. Көп өтпөй президентке жолугууга да мүмкүнчүлүк болгон. Мен оюмча мындай болуш керек да. 12 жаштагы бала оюнга тойбой турган учуру да ошол кездечи. Бирок Адилдин жасаган эмгегин, жасаган жумушун карап туруп, бул өзүнчө чоң бир эрдик, өзүнчө чоң бул кичинекей нерсе эмес, бул мамлекеттин бир аябай бир чоң көйгөйүн көтөрүп чыккан. 12 жашта экен да карабай. Чындыгында биз аябай сыймыктанабыз, мындай жигит бар экен де. 12 жашында ушундай бир чоң маселени көтөрүп чыккан болсо, баралына жеткенде жигит жашына жеткенде буюрса көптөгөн ийгиликтерди жаратат деп ойлойбуз. Мына ошол 12, ал азыркы учурда 13 жаштагы досубуз бүгүн бизде конокто. Кандайсың? Сени көргөнүбүзгө кубанычтабыз. Жакшы келип албы? Ооба. Адил. Колдор спорт менен машык атасың, келчи калыңдарчы. Машык атасыңбы? Кайсы спорт менен? Футбол. Футбол мененби? Колдор отуруп футбол. Чындыгында да кармаган эле билинет экен. Мындай каралуу экен жигит. Кече жакында эле сени жаш лидерлер долбоорунан көрүп калдык. Ал жакта кантип барып калдың ал жака? Саламатсыздарбы? Мен жаш лидерлердин арасында мен өз Токмоктогу Жусупбала санатындагы лицейде окуп жүргөм, ошол жерде. Кийин мени Асыл Молдохматова эжебиз киргизген. Ал жакта бардык немелер менен көрүштүк десек да болот. Премьер-министр, министр культура, министр ошолор менен. Эмнелер кылып жүрдүңөр ал жакта? Канча күнгө созулду? Ал жакта сабак окудук. Талас облусуна да барып келдик. Манас атабыздын ордосун көрдүк. Чыңгыз Айтматовдун музейине бардык, Шекер айылга бардык. Сөз башынан болсун. Алгачкы Супер ТВ каналына чыкканыңда ушунчалык жашооң өзгөрүп кетет деп ойлодуңбу? Мен жалгы өзгөрөт деп ойлогон эмесмин. Канчалык өзгөрдү? Жакшы эле өзгөрдү. Мисалы, тилдерге мында кызыгып калдым. Турецкий, русский, айылда кызыкчу деле эмесмин, сабактарга кызыгып окуп жатам. Барына чексиздик. Жаңы О абоненттер үчүн 4 жумага болгону 495 сом. Дароо азыр кошуп алда 3 айга арзандатууга ээ бол. Чексиз интернет, чалуулар, социалдык тармактар, мессенджерлер, OTV. Сен үчүн баары бир тарифте топтолгон. Переходи на О. Барына чексиздик бул сонун. Кандай окуп атасың? Жакшы. Каникул башталдыбы? Ооба, башталды. Экзамендер кандай болду? Экзамендер жакшы эле болду. Кадр сыртына түшүп калганбыз. Баткенге мына ушул маек бүтөр менен эле жолдошот экенсиң, сагындың баш керек. Баткенди сагындың баш керек. Ачык айтчы, бир сагынууну бир сүрөттөп берчи, бир туулган жерге болгон бир сагынууну. Айылга барсам, ата апама жолугушам, досторума, чоң энеме, туугандарымдын баарына жолугушам. Аябай сагынып кеткенде анча-мынча ыйлап турасың? Ооба. Силер жатып окуйсуңар да, ооба, жатып окуйбуз. Үйдөгүлөр айтат да, мындай ой балам болду үйдө. Сиз аларды көрсөтпөйбү? Аларды көрсөтпөй. Жигит. Азаматсың. Канча саат жүрөсүң? Айылга чейин, үйгө чейин? 22, 18. Жолдо жеткенче эле уктайсың го дейм. Бара чоктоп барасыңбы? Жок. Анан сени биринчи биздин телеканалга чыккандан кийин, баргандан кийин кандай кабыл алышты? О, биздин батыр деди. Айтты, туугандарым ошо келди. Биздин звезда келди, жылдыз деп. Атене бир туугандар менен учурашкандан кийин сен сөзсүз түрдө чек араны бир карап коюп болушуң керек, Чек ара кантип жатты, кандай жатты экен деп. Ооба, карайм. Бир жыл мурун бизге берген интервьюңда
атаңдын бакеси чек арачылардын колунда каза болду деп берген экенсиң, э? Ошол тууралуу айтып берсең кененирээк. Ооба, ошол тууралуу кеч түндө болгон. Ошол алда алып чыгып кеткен, ошо жоготамды ал. Аны дос болгондо ошо тажик тараптан ошолор алда милициялардын колуна түшүрүп берген, ал Тажикстан шаарына алып барып, милициялар тутуп берген, кийин милициялар аны түрмөгө камап койгон, ошо 1 ай жатып, ошол жерде каза болгон. Ошо сөөгүн алып келип берген бизге. Досум эмне деп алып кеткен экен? Билбейм ошону. Атасы тууралуу сурабайдыбы? Биринчи жолугуш кандай болду? Ооба, алгачкы жолугушу. Президент менен сүйлөшкөндөн кийин, атаңдын жумушу бүт баары жакшы жакка чечилгенден кийин, кыргыз эли бир эле сенин кичинекей үй бүлөң эмес, бүт баары кыргыз эли сени менен мындай сыймыктанып, азаматсың деген сөзүн айтып атат да. Ошончо бир мындай дем менен бир алгачкы жолугушу. Аябай сыймыктандым. Ушу жаш балдар менен балама ушинтип аракет жасайт экен, аракет жасап ушул кылгандары өтө сүйүндүм. Мечип келгенде өтө неме болду, кубанды да. Көрүп, ыйлап. Атам мен Ал убакта сен каякта болчусуң? ал убакта мен мектепте болчумун. Кийин үйгө келсем, атам келиптир, аябай кучактай ыйладым. Жаныңбы? Эмне сөздөрдү айттың атаңа? Ыйлаксы келет деп көрдүңүзбү? Айтыр, эмоцияң болсо чыгарыр. Аябай кучактай ыйладым, келиңиз деп. Атаң эмне деп айтса? Рахмат балам чыгарганыңа деп. Сыймыктанам болуш керек. Ооба. Биз да сыймыктанабыз, азамат. Чоңоюңда ким болгуң келет? Чоңойгондо солдат го. Кыргызстандын келечегин тийип, өзүм жерим коргогон, ошондой солдат жана асыл эжемдей болгум келет да, муктаж үй бүлөгө жардам берип. Муктаж проблемасын Кыргызстанга чыгарып, ошондой болгум келет. Колдоо көрсөтүп. Сен окуп жаткан жакта сени чек арачы досубуз деп айтышабы? Ооба, айтышат, эжейлер, агайлар айтышат. Эмне деп айтышат ошол жөнүндө? Биздин чек арачыбыз келди, Баткенден келген деп ошентип айтышат. Сен аякта дагы эле жылдыз турбайсыңбы? Токмоктон жылдызсың да? Жок. Сен бир эле Токмоктун эмес, сен бүтүн Кыргызстандын жылдызсың. Бул сен үчүн өзүң үчүн билинбейт болуш керек, бирок жалпыбыз бирден менен отурганбызда сен ошол бир көйгөйдү айтып чыкканыңда мындай эле сурайынчы. Барбы? Не? Сен? Жок. Токмокто жокпу? Жок. Аякта балдар эле койт. Жок, Токмоктон эмес, Баткенде калды да, Жок. Кандай кыздар жагат, чын айтчы? Кандай кыздар жагат? Имандуу. Дагы ошо. Биринчи сүйүүңдү айтып берчи. Сүйгөн эмес. Ойчу. Чын элеби? Ооба. Кел мага сабактан. Кайсы сабактан жакшы окуйсуң? Жакшы окуганың, өзүң аябай жакканы кайсы? Мага теоретический сабак жагат, аябай ошол сабактан аракет кылам, жана кыргыз адабият. Баткенге кетем деп койсоң, ким менен кетесиң? Жалгыз эле кетем Баткенге. Буга чейин ушинтип жалгыз эле барып келип жүрөсүңбү? Ооба. Мындай кичинекейсиң, 1,5 менен кет деп мындай сени карап кеткен эч ким болбойбу? Жок, эч ким болбойт, өзүм эле кете берем. Ошо сени жеткирип бараткан такси айдаган байкелер таанып атабы сени? Тааныйт. Эмне деп айтышат? Сен Баткендей баласың, жанагы телевизорго чыккан дейт. Кечке суроо беришеби анан? Көбүнчө эмне жөнүндө суроо беришет ал? Чек арада эмне болду эле, эмне болуп чыкты эле. Эмне болуп президентке жолуктуң эле. Кел ушуну сүйлөшпөйлүбү? Президент менен жолуккандагы сүйлөшүү кандай болду эле? Сенде канча дагы бир аз мындай сүрдөнүү болду да, бир аз тартынуу болду да, президент менен жолугат деген. Ооба, президентке жолукканда аябай сүрдөндүм, корктум. Ошо
кирдик, айттым, ошо чыгара маселесин жана атам маселесин ошо айттым. Чыгарып берди. Кандай киши экен? Жакшы, боорукер. Көңүлдүү. Дагы сүйлөшкүң келеби президент менен? Ооба. Дагы бир сүйлөшкүң келсе президент менен кайсыл маселени, кайсыл көйгөйдү деп атат? Үй бүлөмдү ошо Бишкекке көчүрүп келгенин айтмак. Бул жака алып келиң элеби? Ооба. Бул жака көчүрүп келгенге эмне шарт болбойт? Чоң атам чоңунан бери келбейм дейт ошо. Ошол жакта болосуз деппи? Айылда эмне жумуштар кылышат? Айылда азыр завод бар, кирпич, ошону эле атам, энем байке ошону иштетет азыр. Кирпич заводдо. А сен барсаң да ошол жакта иштейсиңби? Барсам, ооба, жардам берем. Буга чейин иштедиң беле ошол жакта? Ооба, иштегем. Эмне жумуштар кыласың айылда? Кененирээк айтпачы, эмне жумуштарды кыласың? Эмне жумуштарды кылган сага жагат көбүнчө? Кой багам, өрүктөрөм. Ушул жака барып кирпичке жардам берем. Көбүнчө кара жумуш көп кылабыз. Бул жакта көптөн бери андай жумуш кылбай сагынып калсаң керек. Ооба. Кайсы жумуштарды сагындың? Бардык эле жумуш сагындым. Өрүктөргөн сагындың болуш керек. Аябай сагынган болушуң керек азыр, Бул жакта окуудан кыйналганда ошол өрүктөрү эле жүргөн жаш экен деген болобу? Жок. Кайра алдыга умтулуп мындай максат коюп, ошону кылам деп кылдым. Окусам да түшүнбөсөм да кайра окуйм ошо. Көрдүңбү? Болот. Кандай досторду таптың? Жакшы. Жакын дос таптыңбы? Жакын дос ооба, көп эле таптым. Алгачкы баягы лицейге сен окууга кирди, ошол жакта окуйду, билимин улантат дегенден кийин башына көнө албай сөзсүз түрдө кыйналган болушуң керек. Азыркы учурда көнүп калдыңбы? Ошонун баарын башында кыйынчылык менен азыркы учурда бир аз салыштырып айтып берсең да. Азыркы учурда жакшы, орус тилин эле жакшы билем. Түрк тилди эле, англис тил. Кайсыл мамлекетке баргың келет? Мен Америкага баргым келет. Америкадан ошо компанияларды ачып, ошо Кыргызстанга мындай салым кошкум келет да жана. Акча тараптан ошо Кыргызстанды өнүктүргөнгө. Кандай элестетесиң Кыргызстандын кандай болушун каалайсың? Кыргызстандын билим жагынан биринчи орунда турушун каалайм. Жана чек араларын бири менен тосушуп согуш болбошуну, жана акча тараптан ошо Кыйналбай жашаш. Футбол өтпөсүңбү? Башында футболго кызыгуум бар деп айтпадыңбы? Каякта ойноп атасың? Эмне ойноп атасың? Спортный машыгууда. Спортный машыгууда азыр командада ойнойм. Кайсы жакта? Абдышатта. Азаматсың? Кайсыл позициядасың? Ползашты. Азыркы учурда Азия чемпионатына тандоо жүрүп атат. Көрүп атсаң керек футболду. Кыргызстан менен Мьянма, Кыргызстан менен Сингапур оюну өттү. Эртең эле мынакей Тажикстан менен да ойнойт деп турат. Кандай ойлойсуң? Эсеп канча болот? 3-0 болот деп элем. Кыргызстан 3? Тажикстан 0. Сен ойбу ушундай. Кайсыл оюучуларды таанысың айтчы? Гүлжигит Алкулов. Валкерчим. Ошодан. Көп эле аттан унутканбы? Сүрдүп атасың бир аз. Жакшы, Кыргызстандын курама командасында ойногуң келет турбайбы демек? Ооба. Ойногум келет, Кыргызстандын алдыга көтөрүп. Чындыгында биз сени 12 жашыңда аябагандай чоң маселени көтөрүп чыкканыңан биз таанып, сыймыктанып келебиз. Азыркы учурга чейин сыймыктанабыз. Буюрса келечекте дагы чоң бир инсан болсуң. Ошондо да кыргыз элибиздин бир керегине жараган мыкты чыган болот болушуң керек. Келем, Кыргызстанга эмне каалайсың? Кыргызстанга бир каалоо тилегиңди айтчы. Жалпы көрүүчүлөр сенин каалоо тилегиң оксун. Супер ТВ каналына чоң ыраазычылык билдирем. Ошо Кыргызстан көйгөйүн жарыялаган
Ошентип мен да Супер ТВ каналы аркылуу президентке жолуктум. Кыргызстанга ошо Супер ТВ аркылуу атым чыкты. Асыл Молдохматова эжебизге жолуктум ошо. Ошол эжебизге да чоң рахмат. Мен президентке алып келип, президентке да чоң рахмат атам чыгарып бергенге. Супер ТВга чоң ыраазымын. Кыргызстанга кааларым өнүгүү, дүйнөгө аты чыккан мындай чоң мамлекет болушун каалайм. Америкадай чоң неме болушун каалайм, мамлекет. Бир Кыргызстан элдер бири менен бири ынтымактуу. Дагы ошо. Чоң рахмат. Чоң рахмат чындыгында бүгүнкү биздин студиябызга келип, маек көрүнгөнгө. Бирок ошол учурда көптөн бери жолугуп калган экенбиз. Көптөн бери сүйлөшө албай жүргөн экенбиз. Бүгүн сени аман эсен көрүп атканыбызга кубанычтабыз, сүйүнүчтөбүз. Окууларыңа ийгилик, жакшы окуу. Азыркы учурда кичине мекениңе кетип баратасың, аман эсен жетип ал. Бизден Супер ТВ каналынан чоң саламын айтып бар. Чоң рахмат бүгүнкү маекка. Рахмат. Мына ушинтип урматтуу Супер ТВ каналын көрүүчүлөр, кезекте биздин маегибизде соңуна чыкат. Кийинки бөлөрдөн көрүшкөнчө аман эсен болуңуздар.